Саламатсыздарбы? Менин атым Шаменова Анита Алиевна. Мен өзүм 1956 жылы 2 январда төрөлгөм. 10 классты бүткөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик университетке тарых факультетине өтүп, 1978 жылы университетти аяктагам. 1980 жылы мен улуу кызымды төрөп, үйдө отурганда жолдошум Ленинградка окууга өтүп кеткен. Анан бир күн эле үйдө отурсам, раматлык кайнатам келип айтып калды: "Балам, Буранага кирип иштейсиңби?" Мен Бурананын директору Эсенгул Төрөканович менен бир жерде мейманда отурсам, ал айтып калды: "Менин илимий кызматкерим кетип калды, мага бир историк болсо жакшы болот эле" деп айтканда эле мен апамды карап калдым. Бала кичинекей кандай болот десем эле, раматлык апам айтып калды: "Ой, иштей бер. Мелис окууга кеткенден бери 3-үйдө отуруп калдың. Баланы мен карайм, кыз жоош" деп. Ошондон баштап мен Бурана мунарасына илимий кызматкер болуп иштеп калдым. Анан октябрь 1995-жылдан бери ушул музейди жетектеп иштеп жүрөм. Анан ушу Буранага иштегенден бери көп жакшынакай ийгиликтерге жетиштим. Көп жерди көрдүм, семинарларга, форумдарга, мастер-класстарга катыштым. Бурана мунарасы байыркы Бала Сагын шаары. Илгери бул шаар аркылуу Улуу Жибек жолу деген соода саттык жолу өткөн. Бурана мунарасында иштеп жүрүп, көптөгөн иш-чараларды өттүк. 2014-жылы Чүй боорундагы 3 шаарчанын ичинде Бурана Бала Сагын деп бүткүл дүйнөлүк ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. Андан тышкары биз музейибиздин атап даңкын чыгарыш үчүн көп благотворительный акцияларды өткөрдүк, кайрымдуулук акцияларды. Ошол акцияга топтолгон каражатка биз Бурана жөнүндө китепчелерди, буклеттерди, медаль, значокторду чыгардык. Ошолорду азыркы келген көрүүчүлөргө сатабыз. Анан мен ойлойм, Бурана мунарасынын келечеги кең.